Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Taala çeksin maqtooloo jana paygambarыбызга salam jana salawаттар болсун. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde көптөгөн жерде кабыр азабынан сактай турган амалдарды бизге үйрөтүп кеткен. Аларды эсептесек, эсеби жок десек болот, бирок көп өтө эле. Бирок ошолордун ичинен бири экинчисинен артыгыраак Алланын азабынан сактаганга. Эң коркунучтуу жер бул кабыр азабы. Аны жер бетинде биз жүрөбүз, бирок аны билбейбиз жер астындагылар кандай абалда экен. Адам баласында табиятында коркунуч болот. Негизинен табиятыбыздан биз коркобуз. Мейли эркек киши болсун, аял заты болсун, күчтүү болсун, кыйын болсун, табиятыбыздан адамда коркуу сезим, коркуу сыпаты бар. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Адам караңгылыктан коркот, жалгыздыктан коркот, чоочун жайдан коркот экен. Ушул үч нерсе кабырда чогулган. Караңгы, түндүн караңгычылыгы, жердин астынын караңгычылыгы. Анан жалгыз, ал жерде жалгыз болот. Анан чоочун жай, өмүрүндө түшүп же барып көргөн эмес ал жерге. Ушул үч нерсенин бардыгы, үч коркунучтун бардыгы чогулуп калган. Эми ошол амалдардын ичинен бизге эң көп пайда берген Алланын зикиринен өткөн эч бир амал жок. Бизге де бейкапарчылык менен кылган, кээде кичине көңүл буруп кылган ошол зикир бизди кабыр азабынан, кабырдын кыйынчылыктарынан көбүрөөк сактай деген башка амалдарга караганда. Бүгүнкү темабыздан ошол зикирге байланыштуу фазаилдар жана бир канча маселеси. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтты: "Ва ла зикруллахи акбар." Алланы эстөө бардык амалдардан бийик деди. Адамдын табиятында бирөө жакшылык кылса эстейт. Жолугуп калса рахмат дейт. Ыраазычылыгын билдирет. Колунан келсе жакшылык кылып, аны сыйлаган аракетин кылат. Жакшылык кылып койгондугу үчүн бир эле жол жакшылык кылган, өмүр бою адам аны унутпайт эч качан. Эми Алланын жакшылыгы бизде сансыз, эсеби жок. Алла өзү да Кур'анда айтты: "Мен берген жакшылыктарды эсептесеңер, эсебине жетпейсиңер" деди. Өзгөчө ыймандууларда бул жакшылык көп. Ыймандууларда бул жакшылыктар, Алланын берген жакшылыгы өтө эле көп. Ошондон алымдарыбыз айтат, эгерде Кур'анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде Алланы эстөө тууралуу айтылбаса, эстегиле зикирдин пайдасы тууралуу айтылбаса деле, мусулмандарга милдет болот Алланы дайыма эстеп жүрүш. Неге? Себеби биздин айлана тегерегибизде Алланын неаматтары, жакшылыктары ушунчалык көп, эстебей койгонго бир себеп жок экен. Эстегенге мажбур кылат экен. Кол берди, бут берди, иман берди, ислам берди. Ошондон кабыр азабынан сактай турган улуу амал бул Алланы эстөө. Алла Кур'анда айтты: "Фазкуруни азкурукум." Мен эстегиле, мен силерди эстейм деди. Алымдарыбыз айтат, эми эстегенде биздин атыбызды айтып эскербей деген. Баланчанын баласы баланча мен эстеп атат, мен да аны эстейм эмес экен. Алла бизге диний амалдарды, диндеги иштерди кылууну жеңил кылып атабы? Намаз, орозо, дават, башка амалдарды кылып атса, демек Алланын эстегени ушул экен. Алла бизди диний амалдарга мүмкүнчүлүк бергендиги бул Алланын бизди эстегендиги. Бир адам эч кандай динден эч кандай кабары жок, амалы да жок, только дүйнөлүк тириликтер менен гана алек болуп калган, Аллах Таала бул пенделерин эстебей койгон дейт. Алла субханаху ва таала Ахзаб сүрөсүнүн 35-аятында мындай деп айтты: "Иннал муслимина вал муслимат вал qanitина вал qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Ayatın manisine musulmandardın 10 sıfatın bayanladı. Ушул 10 sıfatı var adamlarga Allah Taala ayattın ayağında uada kıldı iki nerseni. Birincisi geçirim, ikincisi ulu soğup dedi. Bul musulmandardın arzusu armanı. Allah'ın aslına barganda bizde Allah geçirsin, anan dünyada kılgan amaldarımыздın sıylığın eselep bersin degen bardığımыздın armanız uşul. Kılıp atkan hareketlerimizin dağın amal, ibadatlarımыздın dağın natıcası uşul iki nersege jetiş boldu. Günöler geçirilsin, anan ulu soğupka jeteyli. Allah Taala
ошол 10 sıfatını эң аягында айтты. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ Allah'ты көп эстеген erkekler менен Allah'ты көп эстеген аялдар. Аларга Аллах Таала кечиримин жана улуу сообун дайындап койгон. Ибн Аббас радиаллаху анху ушул аятты чечмелеп айтат. Басканда, турганда, отурганда, эс алганда, кайра ойгонгондо, бийик жерге чыкканда, ылдыйлаганда, үйгө киргенде, чыкканда, ар бир учурда Алланы эстеген адамдар ушул аятка кирет dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты bir hadisinde sabaqal mufarridun. Qalu ve mal mufarridun? Qalu az-zakirunallaha kesira ve'z-zakirat. Mufarritler ozup ketişti. Sahabalar soradı mufarritler kim degende Peygamber aleyhisselam aytты Allah'ты көп эстеген erkekler menen көп эстеген ayaldar dedi. Keyir uçurlarda adam balası uşunçalı bir kıyınçılıktara kavlat. Adamdın baylığı, anın biyligi, tuğan uruğu, tanış bilişi çeçe albay turan uçurlar gelet. Özgöçü жүрөктөгү сезимдерди акча чече албайт экен. Врачтар да чече албай калат экен. Жүрөктөгү кыйынчылыктарды. Ошондон зикир адам баласын оор кыйынчылыктардан, жүрөктүн кыжылатчылыктарынан чыга турган эң улуу амал экен. Аллах субханаху ва таала Yunus aleyhisselam тууралуу мындай деди. Амбия сүрөсүнүн 20-аятында. Фалаула аннаху кана минал мусаббихин эгерде Yunus Аллахты эстөөчүлөрдөн болбогондо Lelabisa fi batnihi ila yevmi yub'asun. Anda Yunus oşol gittin içinde kıyamet kayınga çeyin kalıp keteledi. 40 gün gittin içinde turup Allah Teala'ga gayrıldı. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah'ını arulap men öz canıma zulüm kılıçlardan boldum dep Allah'a jalbarıp gayrılganda Allah Teala oşol duasının sebebinен Allah Teala oşol gittin içinden çıkarıp sal. Bolboso al jakta hiç kандай bir жашоонун сүрөтү жок эле, кайра чыгыштын мүмкүнчүлүгү жок эле. Бирок Аллах Таалага кайрылгандан Аллах Таала сактап койду. Ошондон алымдарыбыз айтат, өтө оор кыйынчылыктар келгенде, ушул Yunus алейхисаламдын зикирин көбөйтүш керек. Зикир бул жүрөктөрдү тынчтандырат. Аллах Таала айтат: "Би зикриллахи татмаиннул кулуб." Кулак сала уккула. Алланы эстөө менен жүрөктөр тынчтанат dedi. Başka hiçbir nerse menен tınçtanmayt. Balkim Allah'ını estөө menен жүрөктөр tınçtanat dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özgöçö tankı jana kechki amaldarga, zikirlerge beken bolууга көп жерде faziletlerdi ayткан. Жана пайгамбарыбыз дагы ошол амалдарды көп кылган. Ошондуктан biz эрте менен кечки, уламарыбыз айтат, убактысы качан? Чыныгы таңдан баштап күн чыкканга чейин, бул жагы асырдан кийин күн батканга чейинки аралык бул зикир кылганга эң лайыктуу, эң жакшы убакыт дейт. Ошондуктан эрте мененки зикир, эрте мененки Куран адамдын ыйманын көтөргөнгө эң улуу амалдар дейт. Илаз рахматуллаху алейхи айтат, таңкы учурда мисалы багымдаттын күн чыкканга чейинки учурда окулган Курандан өткөн ыйманды көтөрүүчү эч бир амал көрбөдүм дейт. Ошондуктан ушул убакытта бул зикирдин убактысы экен. Бир адам уктап калды, же болбосо унутуп калды, качан толтуруш керек? 5-имге чейинки аралыкта каза кылбастан ошол амалдарын толтуруп койсун дейт. Бул эми бүгүн кеч болду деп таштап койгон болсо, эртең ал зикир дагы калып кетет. Ошентип олтуруп, адам баласы кылып аткан амалдарын таштап салат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эң жакшы адамдар кимдер? Эң жакшы адамдар күн боюнча, ай боюнча, жылдыздар боюнча, көлөкө боюнча убакытты карап, Алланы бир жерге келип чогулуп эстегендер dedi. Vakıtlar men, öz vaktisi menen. Jabir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sözünü rivayet kılat. Cabrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga uşunçalık zikir kılganga köp osiyat kılgan eken, nasihat kılgan eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, men zikirsiz hiçbir nerse payda verбейт ko dep oylop kaldım deydi. Oşonduktan turganda oturganda erteden kechke çeyin Allah'ını estö. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, bul dünyada jumşak töşöktörün üstünde oturup alıp Allah'ın estegender beyişte büyük darajalarda bolat dedi. Negizinen şariattın köpçülük amaldары adamdın nafsisine karşı adamdın jaktırbagan avaldarga көбүнчөсү айтылган. Адам канчалык өзүн кыйнаган сайын Алланын астында ошончолук даражасы бийик болуп кете берет. Мисалы uzun намаз окудук. Uzun намаз окудук. Issыктын күндөрүндө орозо кармадык. Gündün uzun gündöründe misali caydın mezgilinde oroza karmadık. Adamdın denesi, nefsisi kıynalgan sayın Allah'ın aslında daracası kötörülür etken. Bırak zikir uşunday bir amal eken, anı biz
Жумшак төшөктөрдүн үстүндө жатып алып деле эстей берсек, отуруп туруп жаткан турган сайын эстей берсек да Аллах Таала бизди бейиштен даражабыз бийик кыла берет дейт. Абу Дарда радыйаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Аллах Таала кыямат күнү өзгөчө бир жүздөрү нурдуу болгон адамдарды тирилтип, аларды бийик минбарларда отургузат деди. Шейиттер, пайгамбарлар суктанат, булар ким деп. Ошондо айтышат, булар дүйнөдө жүргөндө Алланы эстеш үчүн бир жерге чогулган адамдар дейт. Ошондон Аллах субхана ва таала бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу бир канча зикир, дуа амалдарды үйрөтүп кеткен. Ошолорду аткарган болсок, биздин дүйнөлүк тирилигибизге дан, дүйнөдөгү муктаждыктарыбызга дан ошол жетиштүү болот экен. Мисалы, багымдат учурунда таң аткандан баштап күн чыкканга чейин Ясин сүрөсүн окуу, адамдын бүт ошол күнкү бардык муктаждыктарын, хажаттарын чечкенге жетиштүү болот деди. Аллах Таала хадиси кудсиде мындай дейт: "Узкурни ба'дал асри ва ба'дал фажр саатан." Асыр убактысынан кийин, багымдат убактысынан кийин бир аз гана мага мен эстеп койгонуң, акфика фима байнахума, өкөн ортосунда мен сага жетиштүү болом деди. Бир аз эле убакыт Алланы эстейбиз, Аллах Таала биздин муктаждыктарыбызды, бүтпөй жаткан иштерибизди Аллах Таала бүтүргөнгө жардам берет деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Багымдат намаздан кийин жамаат менен күн чыкканга чейин, асыр намазынан кийин жамаат менен күн батканга чейин зикир кылуу, Алланы эстөө мен үчүн асман жана анын ортосундагы бардык нерселерден кымбат" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эң жакшы амал кайсыл?" деп Муаз бин Жабал Йеменге кетип атканда сурады. Эң акыркы сураган насааттардын бириси ушул болчу: "Эң жакшы амалы кайсыл?" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Өлүм келген учурда сенин тилиң зикир менен нымдалып турсун" деди. Эми ошол өлүм учурунда кимдерге мүмкүнчүлүк беретсе, Алланы дайыма көп эстегендерге дейт. Жабраил алейхиссалам бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда кыжылат эле. Кайсыл бир нерсеге кыжылат болуп, тынчтана албай жаткан эле. Жабраил алейхиссалам келди, анан айтты: "Аллах Таала сиздин кыжылат болуп, кыйналып жатканыңызды көрдү. Эмне себеп болуп атат?" дегенде пайгамбарыбыз: "Мени үммөттөрүм ойлондуруп атат" деди. Үммөттөрүм кыжылат кылып атат. Мусулмандарыбы же болбосо кафырларыбы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мусулмандар" деди. Алардын эртең келечекте кийинки жашоосу, амалдары кандай болот? Ошол мусулмандардын маселеси менен кыжылат кылып атат деди. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызды жетеледи дагы Бану Салама урусунун адамдары көмүлгөн мүрзөгө алып барды. Ошол жерден бирөөнү тургузду, "Кум би изнилла", Алланын өкүмү менен тургун деп, бир адамды кабырдан тургузду. Турганда жүзү жаркыраган, өтө бир жакшы абалда. Кайра жаткын деди, кайра кирип кетти. Экинчи кабырды тургузду, кабырынан турганда өкүнүч болсун мага, кыйроо болсун деп, жүздөрү карайып кеткен, кыйналып кеткен. Аны дагы айтты: "Сен жаткын" деп. Биринчи адам кабырынан турганда биринчи эле айткан сөзү "Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах" калимасы болду. Жабраил алейхиссалам айтты: "Сиздин үммөттөрүңүз кандай жашоо өткөргөн болсо, кандай өлгөн болсо, кайсыл амалдын үстүндө өлгөн болсо, кыямат күнү ошондой тирилет" деди. Биринчи адам дайыма Алланын өкүмдөрү менен Алланы эстеген адам болчу дейт. Ошондуктан ага жердин асты рахат болот дейт. Экинчи адам таптакыр өмүрүндө эстеген эмес дейт. Эч бир амал кылган эмес, ошон үчүн ал адам кыйналып атат дейт. Аллах Таала айтты: "Вазкур раббака касира ва саббих бил аши вал ибкар." Алланы көп эстегин, эртели кечки. Эми аз бул жакта бир канча зикирлердин, дуалардын фазилетин, пайдасын айта кетебиз. Негизинен көп дуалар, өтө эле көп. Эгерде кыла турган болсок, багымдаттан баштап күн чыкканга чейин деле жетпейт. Бир күн кечке кылыш керек болот. Бирок кээ бирлерин пайгамбар алейхисалам өзгөчө дайыма кылган. Өзгөчө пайгамбар алейхисалам дайыма кылган. Биринчиси пайгамбар алейхисалам айтты: "Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн эртең менен кечинде 3 жолудан окуу, бардык жамандыктан сактайт" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул сүрөлөр түшкөнгө чейин башка амалдар менен өзүнө дем салып, өзүнү коргойт эле. Эми биз жер бетинде биз эле жашабайт экенбиз да. Бизге көзгө көрүнгөн нерселер бар, көрүнбөгөн нерселер бар. Биздин душмандарыбыз бар, жин шайтандар дегенде жана башка. Алар күнү түнү өзгөчө ибадатта, амалда жүргөн адамдарга зыян жеткизген аракетин кылат. Бул пайгамбарыбыздын заманасында пайгамбарыбызга да кылынган нерсе. Өзгөчө акыркы жылдары дин көтөрүлгөн сайын, адамдар мечитке келип, амалга келип баштаган сайын, шайтан да жөнө турбайт экен. Сыйкырчылык, дуалап коюу ошол өтө эле
Misal elin arasında көбөйүп кетти. Врачка барат, диагноз чыкпайт, таптазасың дейт. Бирок адам ооруп атат, бирок адам кыйжылат, бирок адам кыйналып атат. Ал адамдардын кээ бирлери ушинтип сыйкырланып же дуаланып калат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага барганда, Мадина элинде жөөттөрдөн болгон бир үй бүлө толугу менен сыйкырчылык менен элек болот эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сыйкырлап салды. Атасы, балдары, апасы бүт бардыгы сыйкырчылык менен элек болот эле. Пайгамбарыбызды сыйкырлады. Сыйкыр зыян берет Аллахтын өкүмү менен. Аллахтын өкүмү менен сыйкыр дагы зыян берет. Пайгамбар алейхиссалам катуу кыйналды, айыкпады. Айлап ошол жерде ооруп жатты. Жабраил алейхиссалам келди, айтты: Аллахтын элчиси, кыйналып атасызбы деди. Пайгамбарыбыз айтты: кыйналып атам деди. Ошондо Жабраил алейхиссалам Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн үйрөттү, ушуларды окуңуз, ошонун баарынан кутуласыз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сүрөлөр түшкөндөн кийин калган амалдар кылган жок. Дайыма ушул амалдарга бекем болду. Сыйкырланып калды эле, сыйкырынан кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким эрте менен кечинде 3 жолудан Родина биллахи робба ва бил ислами дина ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам набийя ва расула деп 3 жолун айтса, кыямат күнү Аллах Таалага милдет болот пендесин ыраазы кылыш деди. Жеңил амалдар, минут дагы кетпейт, бир аз убакыт эстейбиз, Аллах Таала бизге көптөгөн сооптор берет деди. Кийинки дуа хадисинде кимде ким эрте менен кечинде 3 жолдан бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис самаи ва хувас самиул алим. Ушуну окуса адамга эч нерсе зыян бербейт деди. Жин болсун, сыйкыр болсун, шайтан болсун, эгерде адамдын иманы ушунчалык күчтүү болсо, дүйнөлүк нерселер дагы зыян бере албайт. Сахабалар ушуну окуйт эле, аларга ичкен уулары дагы зыян бербейт эле. Ичип алган уулары дагы аларга эч кандай зыян бербейт. Эмне үчүн? Ушул эле дуаны окуп койгондуктан дейт. Кимде ким Сайидул истигфарды эрте менен жана кечинде айтса, ишенген абалда. Эгерде күндүз айтып өлүп калган болсо, ал бейиш элдеринен. Ал эми түндө айтып өлгөн болсо, алында да ал бейиш элдеринен болот деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: имандан кийинки эле эң улуу амал бул афият деди. Афият дегени дайыма бардык тегеректетибиз тынч, динибиз аман, намаздарыбыз өз ордунда, бардыгы жакшы, ден соолугубуз ушуну афият деп коет. Имандан кийинки эле эң улуу амал бул афият деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондон афият дуасын таштаган эмес экен. Аллахума инна насалука ал-афа вал афията фид дунья вал ахира. Дуанын аягына чейин. Ал эми кимде ким аятал курсини түнү окуса таң атканга чейин Аллах субхана ва тааланы сактайт, ага шайтан жана башка зыяндар эч качан жоло албайт деди. Бул бир канча зикир дуалар. Мындан башка дагы көптөгөн зикирлер бар. Ошолорду бир шарт менен, өз убактысында. Экинчиси, тил айтып жүрөк аны тастыкташ керек. Тил айтып атат, адам баласы теспенин таштары айланып кетип атат, шагырап болууда тез-тезден, бирок ой башка жакта, жүрөк башка жакта. Анда ал зикирлер пайда бербейт экен. Ошондон зикир кылуу адам баласы жүрөгүн тазартат экен. Зикир кылуу адам баласы өзүнө гафлетчиликти, бейкапарчылыкты алып келет экен. Эгерде Аллахны эстебестен тил эле зикир кылган болсо, адам баласына бейкапарчылык ашып баштайт экен. Ошондон ушул эки нерсе менен эрте менен кечинде биз дуаларга, амалдарга, зикирлерге, ушул жана мындан башка зикирлерге бекем болгон болсок, Аллах субхана ва таала бизге көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык зыяндардан өзү эле сактап коет. Молдокелерге, бүрөлөргө бар дем салдырыш, аны окутуштун кереги деле жок. Ушул зикирлер менен адам баласы өзүнө дем салып, өзүн өзү коргосо, өзүн өзү сактап алса болот. Аллах таала баарыбызды ушул айткан амалдарга бекем кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.